Assalamu алейкум. Кыргызстан биздин кыргыз эл кандай депутаттарга татыктуу болгонун билгиңер келеби? Анда кийинки видеого көңүлүңөрдү бурсаңыздар. Коркунуч келтирген абалга ушул эл алар донорлор менен тарабынан каржыланып колдоо көрсөтүп. Бийликте негизиле көп эмес, бирок анча-мынча кишилер бар, абдан неграмотный, сабатсыз адамдар жана сүйлөгөндү билбегендер. Жаман көрүнүш болду. 2014-жылы апрель айында кабыл алынган гомосекс жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мындан башка да көптөгөн учурлар бар депутаттар менен болгон. Вообще у нас в таком свете показывают, как будто мы здесь. Не, ну мы же вот приехали, проверяем. Вот, Алгалай бир Кыргызстан, азаттын өлүндө ар бир сөзүн өскөндөй, өз алдынын жолунда. Эл сом пенсияга берип атабыз. Ушул жагынан бир реформаны карап чыкпасак болбойт да, эми страна пенсионеров болуп баратабыз да. Аны бир өзгөртпөсөк, мисалы укук коргоо органдары жана башка органдар азыр көбү 30-35 жашында пенсияга чыгып, кайра эле иштеп пенсия алып атат да. Ушул тармакты жакшы түшүнөбүз, ошо боюнча. Депутатов, урматтуу төрага, урматтуу Кубат Алчиевич. Азыр эле Инре холдингдин жетекчиси мен суроо бергенде 40 000 алам деп жооп бердиле. Экинчи суроо берсе 80 000 дейт. Үчүнчүсүндө 100 000 деп атат. Бул кайсынысына иштесек болот? Мында жетекчилер биз кантип алып отурабыз мында жалганчылардычы бул жерде. Эгерде ушу жогорку кеңеште ушундай алдап аткан болсо, ал жакта кылып аткан иштерге дагы эле кыргыз эли кантип буга чыдайт? Эмне деген бул жооп? Биз негизинен ушундай депутаттарга татыктуу болгонбуз. Бирок тилекке каршы мекенин ойлоп, мекен үчүн күйгөн эр азаматтар абдан аз. Алар бар, бирок абдан аз. Ошондуктан менин оюмча бул адамдарга өзүнчө бир сабак берип же үйрөтүп, ошол жагына кичине көңүл бурганда жок дегенде кичине алдыга жылат деп ойлойм. Башка өлкөлөрдө биздин өлкөдөн тышкары абдан эл менен аралашып депутаттар, эл менен иш жүргүзүп барып көрүп турат экен. Биздики ушунчалык текебер адамдар бар эмес, дагы айта кетейин, бар эмес, бирок арасында бар. Ошол нерсе жок болуп, патриоттор көп болсо, Кыргызстаныбыз сонун болуп өнүгөт деп ойлойм. Рахмат.